Тегирменге түшсө дагы бир мүшөк уну менен чыгат деген ушул турбайбы? Айдоочу унаасын башкара албай, унаасы 4-5 жолу айланып кеткен айдоочу кыз секирип түшүп, ордунан туруп басып кеткенин көрүүгө болот. Активист Эртай Исаков жакшы маселени козгоду. Ысык көлдүн айрым жерлерин чип менен кире турган кылып, мыйзамсыз коргон кылып алганын айтып чыкты. Башка мэрлер дагы Оштун мэринен сабак алсын. Көпүрөнүн түгүндө 17 жыл жашаган үй бүлөгө батир берди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Камкордугусуз калган 4 бала Орусиядан Кыргызстанга кайтарылды. Бул тууралуу социалдык камсыздоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда алардын экөө жакын туугандарына, калган 2 бөөк Бишкектеги балдардын атайын мекемесине убактылуу жайгаштырылган. Ары жазгыладагы кеткиле. Бишкек мэри рейдте. Бишкек мэриясы маалымат таратып, айласы кеткен тургундар Бишкек шаарынын мэри Айбек Жуншалиевге кайрылышканын билдирди. Маалыматка караганда тургундар үйлөрдөн чыккан саркынды суулар арыкка кошулуп, экологияга зыян келтирип жатканын айткан. Мен эми ар бириңердин аймагыңарга экскурсия кыламбы? Карачы, бул жакта эмнелер агып атат. Мен кечинде дагы бир жолу келем. Ошондо бул жер кургак болуп калсын деп буйруган Айбек Жуншалиев. Медиадан көп жылдар бою айтылбай келе жаткан көйгөйдү акыры чече башташканын белгилешти. Ар бир өңөргө өзүңөр территорияңарга экскурсия кылам болду. Мына карабачы мына. Смотри, что там у тебя плавает. Оштун мэри көпүрөнүн астында 17 жыл жашаган үй бүлөгө батир берди. Ош шаарында 17 жылдан бери көпүрөнүн астындагы вагончодо жашап келген үй бүлө бир бөлмөлүү батирге ээ болду. Бул жардамга шаар башчысы Жеңишбек Токторбаевдин жеке кийлигишүүсү себеп болгон. 67 жаштагы Акболуш жана Базаргүл Эржигитовдор кыздары жана 2 небереси менен оор шартта жашап келишкен. Үй бүлөнүн абалы тууралуу мэр таңкы рейд учурунда билген. Ошол эле күнү бул маселени жеке көзөмөлүнө алып, жардам көрсөтүүнү убада кылган. Көп өтпөй мэрдин тапшырмасы менен Эржигитовдорго бир бөлмөлүү батирдин ачкычы расмий түрдө тапшырылды. Үй бүлө мындай күтүүсүз жардам үчүн Ош шаардык бийлигине, мэрге терең ыраазычылыгын билдирди. Бул окуя шаар жетекчилигинин муктаж үй бүлөлөргө болгон көңүл буруусунун жана адамгерчиликтүү мамилесинин белгиси катары коомчулук тарабынан жылуу кабыл алынды. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 3862. Унаасы тоголонуп өзү учуп кетсе да эч нерсе болбогон кыз кайра ордунан туруп басып кеткен. Кырсык Малайзиянын Жохор штатынын айыл аймагындагы жеке менчик турак жайга орнотулган видео көзөмөл камерасына түшүп калган. Видеонун авторунун айтымында жаш айым унаасын башкара албай калып чоң жолдон тоголонуп кеткен. Кыз унаадан учуп чыгып катуу түшкөндөн кийин кайра бутуна туруп басып кеткен. Видеонун аягында жергиликтүү тургундар унааны кайра тургузуп жатканын көрүүгө болот. Видеого жазылган комментарийлерге караганда унаанын ээси кырсыктан аман калып, ооруканага жаткыруудан баш тарткан. Tolak ke sana rapat. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18.000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зарп болуп уктабай деле калдык.
колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, Кыргыз элим Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Подготовьте все материалы правоохранительных органов, отдайте все. Пусть проверку проведут деятельность этого. Азыр айтма, заявление жазгыла кеткиле барыңар. Кеткиле бар. Я вам что, упрашиваю здесь на работу беру, что ли? Тебе менен акча чогултуп атат. Сіздер күннүкүнчө бул акчаны эмне? Мына азыр баары камап атып, сендер калат. Эмне деген азыр ичине колуңар салып чыгармайчы? Ар бир өңөргө өзүңөр территорияңарга экскурсия кылам дейм. Мына карабачы эмне? Смотри, что там у тебя плавает. Смотри, что плавает здесь, смотри, что это такое? Ben 30 yıl болып қалдым, осыдан ошодан бери ушундай турат. 30 жылда бизде азыр андай жок да. 30 жыл бою болгон нерсени азыр оңдоп атабыз да, түздөп атабыз да. Эмне документ могу бар. Зордоп, машинаға туруп, бекка кагып туруп, пока септик кылып туруп, жапыла дагы септик менен сор бир дагы эмеге кетпеген дедим булар. Могу азыр Костубектин баарына ограничение азайтып кыласыз деген эменен слифтерди. Максимально. Биякты жапкыла, бияка акканда кылып туруп азыр траншея каскала буну жибербегиле дары. Кто сюда приехал, потому что вы ничего из этого не сделали. Срочно сдайте от нельзя. Еще раз говорю. Я еще раз приеду вечером, чтобы было сухо, и вот эта вода вас сюда стекала. То же самое сейчас. Вот сейчас заедем туда, да? Так, в настоящее время вот сделали траншею от колодца и идет от направления на яму. Сейчас мы идем на яму. Вот я сейчас даже покажу, сколько здесь в принципе воды идет. Ну не так много, но вода есть. Так, и вот сейчас она идет, сейчас будет, вот сюда поступает в эту яму, вот которую мы откачивали. Откачали яму, это получается где-то сантиметров 70, да, наверное? Ну, где-то метр 70, то есть или метр, или сантиметров 70, точно не могу сказать. Салам алейкум. Кандайсыз ажым? Жакшыбы? Уйкулук болсун. Кудайга рахмат, рахмат. Айтканыңызга сизге болсундар, жокумар. Тойлор болсун, жакшылыктар болсун үйдөн. Саламатсыздар, кандайсыңар? Саламатсыздар, кандайсыңар? Эже кандайсыз? Жакшыбы? Уйкулук болсун, эже. Өңүрлүү болуңуздар, тойлор болсун, жакшылыктар болсун ушул жерде. Ай азаматтар мынакей, сонун болуп турду, эжеге. Мына куллук болсун үйлөр. Так, бир комнат бекен. Аза кухнясын көрөлүчү. Бул ваннасы экен, а? Бул кухнясы, саламатсызбы? Саламат, кандай жакшыбы? Саламат. Кухнясы да сонун экен, а? Кап отуруңуздар. Ким бар дагы? 17 жыл бекер жашадыңыздарбы же жана вагондо? Эме болду? Вагондо баягы бул нарып бассейндерди кароочулук кылат элем да. Жол турган вагон баягы неменики болгон. Жан Атамбаевдика. Анан биз кароочулук кылып, чүңүтөк муңалык берет эле да. Ошонун бербей, айлыгын бербей койгон. Жайыл Атамбаев. Анан бул вагондун сапсын неме болуп кеткен да. Башкалуу анан
ishab bundan desek ertang bir kun bilan o'tib ketdi. 60 mingga ko'tarib ketdi aylaga. Mingasi. Şol bermey koydu. Jetro'nun iş neresi diyor. Ulan mesela bir ülkeler var bir kendim var. Adetinin akıllı var gibi derken. Vagon bu geldi. Vagondan bir pavur çıktı. Şalaklar sarsınlar da koyuyor. İşte senin bir tezerden akmışlar. Vagon diye istelik kılıp alıvermiyorsunuz. Aylık haber vereyim. Ayında bir var mı? Yok, ayın. Eşteme yok da. Amdam da atınız kim? Boluş'un Akboluş'ta, Boluş yani. Boluş'a var, bunday kılavuz. O şol vagonumuz estetik bolup kalsın. Men baldan qaytayın. Akkuratna ememden evakuatör men жүктөп, hemen ıskat kapart boğular. Kerek bolganda avam beresinger. 4 ming'a sizdi meriyaga xizmat kılabız. Meriyaga xizmat kılabız. Hazır bizde kesibimiz ne özü? Ben özü kesibim buldozeriz. Как раз bize жаңы бульдозерлар келеді. Жаңы бульдозер, жаңы погрузчик, жаңы экскаватор, жаңы техникалар. 120 масловый техника келеді. Анан сырткарда 60 техника алганбыз. Общий бардыгы бирip 180 техникабыз бар. Ошон бирөөнү сизге айтып алабыз. Айлыгыңыз бир 20 миң, 30 миңден кем болбойт. Жаздагы как раз bir техникага эме кылып алгыла. Кудай кааласа жардам берем. Аба эже жардам берем. Кудай кааласа бул күндөр өтүп кетет. Бул күндөр өтөт. Кудай кааласа баары жакшы болот. Эч кыжаат болбогула. Урматтуу Болушова, урматтуу Базаргүлже, ушул жаңы өмүр кут болсун. Ушул жерден жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Неберелериңизди үйлөөңүздөр, неберелерди турмушка бериңиздер ушул жерден. Ошол биз мэриянын атынан сиздерге бир бөлмөлүү батирди белек кылып тартуулайбыз сиздерге. Рахмат. Баптыр, Бадакүлже. Ооба, кут болсун үйүңүздөр, жакшылыктар болсун, а? Мен бир бата бериңиз, аба. Kısa olsa da Allah Teala'nın жақсылықтары daim sizlerge versin. Hiç kaçan oğurluğlar şu elden göğün çekip el menen şunday da en jaman bir neme günün şunday olsun kalan жақсы açsa kaçmanın aslında oynap gelip katkırıp da görüşüne Allah'ım. Amin. Allahu Ekber. Rahmat. Çok tık bolunuzlar, ha? Bir ağlarının sürükesi var. En kesin olacak olup sen. Vagonda ушул жерге карабал болуп келип Моснастага неме баштаганда келип онда мына дискотека ночной клуб бар эле. Кийин мына ошо Эскөлдө Каганат деген пансионат бар. Ал мамлекетке кайтарылган пансионаттан бири. Ошол пансионатта азыркы учурда Бишкектин подъезддериндегидей чип турат экен. Эч ким жок, СБ жок, охранасы жок, эшик жабык. Кадимгидей эле подъезддин оозундагы эле мындай чип турат. Кимдин чипи болсо, ошол чип менен барып, пирсти ачып, анан кийин кирет экен да. Бул баягы өнүгүп кеткен да, баягы мыйзам бузуу жагы боюнчачы. Ошол Каганатта жашагандар, эс алуучулардын гана чиптери болот экен. Калган жарандар, башка пансионаттан келгендер, жөн эле эс алып жүргөндөр, Чолпон Ата шаарынын тургундары, Чолпон Ата шаарынын коноктору кире албайт экен. Ысык көл бул элдики. Пляжная зона элдики. Ошол нерсеге мыйзам бар. Президенттин указы бар. Эми ошол Каганат пансионаты дагы мыйзамды сыйлап ачып коюш керек.